Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 30 май 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Свердловский районунда жүрөм туғандар. Ушул жерден бир бөлмөлүү квартира сатылып атыптыр. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп сиздерге сатылуучу квартирага баруу жолун түшүндүрөйүн. Негизи боюнча квартираны алып таргандан эле баштасам болмок, бирок бул жерден сиздерге ориентир берейин дедим, түшүнүктүүрөөк болсун деп. Азыр мен турган жер Ахматбек Сүйүмбаев жана Жумабеков көчөсүнүн кесилишине турам тугандар. Сатылуучу ушул жерден бир аз эле чыгыш тарап басканда сол тарапта жайгашкан. Мына көрүнүп эле турат бул жерден деле тугандар. Бул үй болуп калат. Анан сиздер бул жага келүү үчүн осул тараптан эле бир аз чыгыш тарапты карап келсеңиздер болот. Картанан карап көрүңүздөр. Жумабеков көчөсү 9-үй үйдөн жакын жерде көпчүлүгүңүздөр билген мечит жайгашкан. Анан бул жер менен түз түшсөңүздөр Жибек жолуна бара аласыздар. Бир аз чыксаңыздар Чүй проспектисине чыгып бара аласыздар тугандар. Анда эмесе мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы квартира жайгашкан көп кабаттуу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Дареги Жумабеков көчөсү 9 тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Кирүү үчүн сиздер бул ворота менен киресиздер. Анан мектептер боюнча айтсак 12-чи гимназия, 4-чү гимназия жана 2 мектеп жакын жерде бар экен. Бул жакта жанакы түрк туугандар курган мечит, бул жакта дагы бир Махмуд Кашкари болуш керек. Бул мечиттин аты. Бул мечитке деле жакын тугандар. Анда эмесе мен ички тарабын сиздерге көргөзгөнгө жол алдым тугандар. Мынакей тугандар. Мен үй ээси ачкандан кийин келдим. Бул жакта киргенде эле короосунда балдар ойногон аянтча бар экен. Анан алды тарабында короосу брусчатка чапталган. Адам жүргөн тротуарлар бар экен. Анан бул көп кабаттуу үйдүн алды тарабында автостоянка бар жана бул түндүк тараптан, бул батыш тараптан көрүнүшү. Биздин бүгүнкү чыгарылыштагы көп бөлмөлүү квартира ушул жерден киргенде эле оң тарапта биринчи подъездде жайгашкан. Мына бул подъездде тугандар. Бул подъездин көрүнүшү. Кааласаңыздар тепкичтер менен чыгып кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жакта лифт деле бар экен. Мына ушундай көрүнүштөр менен лифт менен эле чыгайын тугандар. Мынакей тугандар, 7-чи этажга чыгып, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу квартирага да жетип келип калдым. Бул жактан лифт менен чыксаңыздар болот. Бул жактан тепкичтер менен чыксаңыздар болот. Биздин сатылуучу квартира ушул тепкичтен чыкканда эле, түз чыкканда жайгашкан 64-чү квартира болуп калат экен. Андан ары бул киргенде коридор. Бир бөлмөлүү квартира тугандар. 58 квадрат метр. Мынакей бул бөлмөлөрдүн көрүнүшү. Киргенде эле мындай чоң зал. Дуалдары шпаклевка, пол ламинат, потолок натяжной потолок экен тугандар. Анан түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Шаардын бул жерден көрүнүшүн да сиздерге көргөзө кетейин. Мынакей тугандар. Азыр балкондон чыгып көргөзөм, ал жакта жакшыраак көрүнөт. Андан ары отопление центральный, газ бар тугандар. Кайра эле бул залга чыгып түзөтсөк, ал жакта душ, ванна, туалет, дуалдары кафель тугандар. Пол деле кафель, ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылган. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары бул жакка өтсөк, кухня жайгашкан. Мынакей тугандар. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Сиздер келсеңиздер кухня мебель алышыңыздар керек болуп калат экен. Газовый плита орнотулган, газ бар деп айттым. Потолок, натяжной потолок. Дуалдары шпаклевка тугандар. Анан түштүк тараптан балконго чыкканга терезе орнотулуп, балконго чыкканга эшик орнотулуп, терезелер деле орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан ары чыгып сиздерге бир балкондон шаардын көрүнүшүнү көргөзөйүн тугандар. Мынакей. Бул Жумабеков көчөсү. Ал жакта Махмуд Кашкари атындагы чоң мечит жана бир аз батышак кайрай бассаңыздар жанакы түрк туугандар куруп берген болуш керек экен. Менин оюмча ошол мечит деле жайгашкан жакын жерде. Бул жакта мына Восток 5 деле көрүнүп турат. Тец көрүнүп турат тугандар. Бул жакта бир аз эле басып барсаңыздар, сумга деле жөө барсаңыздар болот тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Ылдый тарапта жаңы автовокзал. Балкон деле бир аз азыркы учурда ремонтко муктаж экен. Шпаклев тагылуу керек экен, обой чаптоо керек экен. Азыркы учурда ушул даражага чейин балкон бүтүрүлгөн тугандар. Эми бул
үйдүн квартиранын баасыны $41.000 деп атышат. Эсинин номери экранында болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүп турат, бир аз арзандатуу болот экен. Бирок көп эмес, бир аз эле арзандатуу болот деп айтты. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. 58 квадрат метр, бир бөлмөлүү квартира. Мектептер 12-чи гимназия, 4-чү гимназия, 23-чү мектеп, 45-чи мектептер жакын жерде, садиктер бар. Ылдыракта автовокзал, эски өйдө тарапта 2 мечиттер жакын жерде, сум тарапка деле жөө барсаңыздар деле болот туугандар. Мына баасы 41 000 сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул квартираны, ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага видеосуна чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.